Нур ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга жазылып, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы мурдагы президент Атамбаевке байланыштуу сотко чейинки тергөө аяктаганын адвокаттар Сергей Слесарев менен Замир Жоошевке 30 августта эле маалымат берген. Бул тууралуу ИИМдин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда 2-3 сентябрда адвокаттар ар кайсы шылтоон айтып, кылмыш иштин материалдары менен таанышуу үчүн келишкен эмес. 4 сентябрда Атамбаев жана анын жактоочусу тергөө бүткөнү тууралуу документке кол коюудан баш тартты. Ушул эле күнү адвокаттар Сергей Слесарев менен Замир Жоошевке иштин материалдары менен таанышууга чакырган маалымат берилген. 5 сентябрда экөө 1 жана 2 саат убакытта материал менен таанышты. 1 сентябрдан 11-ине чейин иштин материалдары менен таанышуу мөөнөтүн бекитүү тууралуу токтом чыкты деп жазылган ИИМ тараткан маалыматта. Адвокат Замир Жоошев 28 томдон турган иштин материалдары менен таанышууга кыска убакыт берилип жатканын азаттыкка билдирди. Анын айтымында Атамбаев буга чейинки документтердин бирине дагы кол койгон эмес. Ал эми адвокаттар тергөө бүткөнү тууралуу токтомго жана кылмыш ишине байланыштуу эксперттердин корутундусуна кол коюп берген. Бизге 4 сентябрь күнү тергөөнүн аяктаганы жөнүндө жарыялашты. Биз ошол тууралуу бизге маалымдалган деген токтомго кол коюп бердик. Алмазбек Атамбаев эч кайсы документтерге башынан эле кол койбойт, суроолорго дагы жооп бербейт. Бул анын позициясы. 5 сентябрдан тартып биздин иш менен тааныштырышып, эртеси эле график коюп коюшту. Албетте бул убакыт жетишсиз. Иш менен таанышууга деп 7-8 сентябрь дем алыш күндөрдү да кошуп койушкан. 28 томду биз жөн эле окуп койбойбуз. Бул роман же көркөм чыгарма эмес. Биз ар бир томду окуп, ичинде эмне жазылган, кимдер кандай көрсөтмө берген, кандай документтер бар экенин түшүнүп алышыбыз керек. Жазык процессуалдык кодекстин 244-берене 4-бөлүгүндө иштин материал менен таанышууга убакыт чектелбеши керектиги жазылган. Эгер алар атайлап создуктуруп жатса, анда конкреттүү график түзсө болот. Адвокат тергөөчүнүн өтүнүчү менен тергөөнүн мөөнөтү 26 октябрга чейин узартылганын, иштин материалдары менен таанышууга дагы жетиштүү убакыт бар экенин белгилеп жатат. Алмазбек Атамбаев 8 августта Ички иштер министрлигинин Атайын операциясынан соң кармалып, УКМКнын тергөө абагына камалган. Ал 1 май райондук сотунун чечими менен 26 октябрга чейин камалган. Башкы прокуратура Атамбаев бир катар оор жана өзгөчө оор кылмыштар боюнча шексин алып жатканын билдирген. Ленин районунун акими Токтосун Султанов Бишкек шаарынын жашоочулары Карпек Курманов менен Анипа Курманованы түтүн булатканына 65 жыл болушу менен куттуктады. Бул тууралуу Бишкек мэриясынын маалымат кызматы билдирди. Алар 1954-жылы 6 сентябрда Фрунзе шаарынын 1 май районундагы жарандык никени каттоо бөлүмүнө кол кармашканын каттатышкан. Ошондон бери чогуу өмүр сүрүп келе жатышат. Курмановдордун үй бүлөсүн дагы бир жолу куттуктап, чың ден соолук, бакыт жана тынчтык каалайбыз деп айтылат маалыматта. Карпек Курманов Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын ардактуу академиги, илимдин эмгек сиңирген ишмери, юридика илимдеринин доктору. Жалал-Абадда облусунда 11 жашар баланын өлүмү боюнча кылмыш иши токтотулду. Бул тууралуу аталган облустун ички иштер башкы башкармалыгы билдирди. Маалыматка ылайык, кылмышка шектүү маркум баланы бир тууган эжеси 14 жашта болгондуктан мыйзам боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылбайт. Эскерте кетсек, Сузак районунун Каңды айылында 11 жаштагы баланы өз үйүндө мыкаатчылык менен өлтүрүп кетишкен. Маркумдун өлүмүнө анын 14 жаштагы эжеси шектелүүдө. Окуя болгон үйдүн даараткананын ичинен өспүрүмдөр кийген футболка, чолок, шын жана кийимдерге канга окшогон суюктук шыбалганы аныкталган. Ошондой эле ашкана бычагы табылып, аталган нерселер далил буюм катары алынган. Окуя болгон учурда баланын ата-энеси өз үйүндө жок болушкан. Аталган факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине адам өлтүрүү беренеси менен катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Тергөөнүн жыйынтыгында каза болгон баланын бир тууган эжеси К.А. инисин бычактап салгандыгын мойнуна алган. Кызга психикалык экспертиза дайындалган. Ош шаарынын Алымбек Датка атындагы эс алуу багында шаардык маданий башкармалыгы тарабынан комуз күнүнө карата флешмоб уюштурулду деп билдирди аймактык кабарчы. Ага жалпысынан 300гө жакын комузчулар катышты. Президенттин жарлыгы менен 9 сентябрь комуз күнү болуп белгиленген. Ошонун алкагында бүгүн биз Оштогу жогорку окуу жайлардын мугалимдерин, студенттерин жана мектеп окуучуларын, комузчуларды топтоп флешмоб уюштурдук. Иш-чаранын максаты улуттук аспабыбыз болгон комузду жана андан чыккан күүлөрдү элге жайылтуу, жаштарды комуз чертүүгө шыктандыруу болуп саналат, деди Ош шаардык маданий башкармалыгынын жетекчиси Элдияр Кадыркулов.
Мени сөккөндөр сөксүн, андан асман жерге кулабайт. Тек жеке оюмду ачык билдирип, кимдин ким экенин ажыраткым келет. Эмесе мындай кеп, эл эс калчабайт кээде, наалайт, нааразы болот. 28 жылда 30дай өкмөт башы садага чабылды. Эмнеге? Президентке көлөкө түшпөсүн үчүн. Элде бийликке болгон нааразылык күчөп баратканда эле буга чейинки президенттерибиз өкмөттү садагага чапкан саясат адатка айланган. Калыптанып да бүткөн. Эл кайра жаңы өкмөт башыдан өрнөк күтүп калган. Айтор кийинкиси мурункусунан кокуй чыгып, деле өкмөткө жарбай келдик. Кеп өкмөттү колгаптай алмаштырганда эмес экенин качан түшүнөт болду экен. Албетте Абылгазиевдин ишине мен деле курсагым тоюп турган жок. Мен деле нааразымын анын ишине. Абылгазиевдин ордуна Эмил Үмөталиев деген тилектеш, санаалаш дос агам бар. Ошо кишини өкмөт башыга алып келишсе оң болмок негизи. Антишкен жок. Бирок айлаганча Абылгазиевке болгон элдеги нааразычылык күч экенине карабай президент Жээнбеков сабырдуулук кылганына таң бердим. Демек туруктуу саясатты калыптандыруунун башталгыч этабы ушул болуп жүрбөсүн. Мамлекеттик бийлик системасын куруу тоок кепе кура салганда иш эмес. Туруктуу системаны куруу үчүн туруктуу позицияны сактоо да маанилүү. Биздин коом былкылдаган сазга окшобой кыртыштуу дөңдөй былк этпегенге качан үйрөнөбүз? Бизде азыр өкмөт эле эмес, президенттик институтта, парламенттик бийликте күчтүү калыптана албай атат. Күчөө саясий ансамбль болуш үчүн туруктуулук керек. Ошол туруктуулукту калыптандырууга жетишүү үчүн эл бийликтегилерди ашата сөгүп, шаштырып аткан жокпузбу? Экономикасы эң начар өлкөдө нааразылыктар сөзсүз болот. А биз канча нааразы болгону менен кыргыз бийлиги оңолуп кетпейт. А мүмкүн бийликти мактап да көрбөйлүбү? Эмне болор экен? Бирок сындайлы. Болгондо да айоосуз сындайлы. Мен деле бийликтегилердин кадамын чычкан аңдыган мышыктай аңдыгандардын биримен. Эмне кемчилик кетире коет деп. Президенттин ишине да, жогорку кеңештин, өкмөттүн ишине да ыраазы болуп турган жерим жок. Бирок акыйкат үчүн белгилей кетким келет. Өкмөткө карата коомчулукта нааразычылыктар канча жолу болду. Бирок президент өкмөт башынын садагага чабууга шашылбаганы мага жагып баштады. Бийлик кээде элдин нааразычылыгынан коркуп деле туура эмес чечимге барган фактылар саясат тарыхында толтура болгон. Менимче Абылгазиев буга чейинки катачылыктарынан абдан сонун сабак алгандай болду окшойт. Мурунку өкмөт башчылар кол койгон келишимдер аны да элге суук, тумшук көрсөтүп аткандыр мүмкүн. Так что жолуң болгурлар, келгиле сабырдуу, чыдамдуу болууга үйрөнбөйлүбү? Эгер Мухаммедкалай Абылгазиев Фейсбукта сөз аңдып отурган эл ишенимин актап кетсе, мен ал кишиге лично өзүм Канышай Мамыркулова айтмакчы, ысык самсы алып берем. Позитивдүү коом бололчу, келгиле. Индиянын космостук изилдөөлөр уюму Чандраян-2 станциясы менен байланыш үзүлгөнүн кабарлады. Байланыш жерден 2 чакырым 100 метр аралыкта үзүлгөн. Станциянын Айга конушу уюмдун YouTube каналында түз көрсөтүлүп жаткан. Ракета космоско Чандраян-2 станциясын алып чыгып, Айдын түштүк тарабына конушу керек эле. Бул аппарат Айдын бетинде суунун изи бар жогун изилдемек. Жабдык Айга конуу үчүн оптималдуу жерди тандашы керек болчу. Сигнал жоголгонго чейинки маалыматтар аппарат оптималдуу траекториядан жылып кеткенин көрсөткөн. Индия быйыл июлда станцияны Айга учууга 1 саат калганда токтотуп, кийинкиге жылдырган. Ага техникалык мүчүлүштүктөр себеп болгону айтылган. Эгер долбоор ишке ашса, Индия, АКШ, Орусия жана Кытайдан кийин Айга ракета кондурган 4-чү мамлекетке айланат. Эми бул аппарат 1 жыл бою Айдын сүрөтүн тартат. Саламатсыздарбы? Нур ТВ каналында жаңылыктар топтому. Акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Биздин каналга подписация болуп, видеого лайк басып, жаңылыктар менен өз убагында кабардар болуп туруңуздар. 4 жыл мурун ири өлчөмдө пара алуу иши боюнча кармалып, 14 жылга кесилген башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын Нурдагы башчысы Кылычбек Арпачиевдин жаза мөөнөтү жеңилдеп, жатак абагына которулду. Бул тууралуу билдирген жаза аткаруу боюнча мамлекеттик кызматынын басма сөз кызматы сот Арпачиевдин кылмыш ишин жаңыдан күчүнө кирген кодекстерге ылайык жаңы жагдай катары карап, анын жаза мөөнөтүн кыскартуу менен жатак абакка чыгаруу тууралуу чечим кабыл алынганын жарыялады. Талдоочулар жаңы кодекстердин кемчилиги катары жазаны гумандаштыруу шартынан оор жана коррупциялык кылмыштар үчүн айыпталгандар пайдаланып, боштондукка чыгып кетип жатышканын айтышууда. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын басма сөз өкүлү Элеонора Сабатарованын айтымында, башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын 2015-жылы кармалып камакка алынып, кийин 14 жылга кесилген Мурдагы башчысы Кылычбек Арпачиевдин кылмыш иши быйыл 17-июлда жаңы кодекстерге ылайык жаңы жагдай катары кайра каралган. Кылычбек Арпачиев жаза мөөнөтүнүн 3/1 өтөгөндүктөн, анын ишин караган сот аны жатак абакка которуу жөнүндө чечим кабыл алган. Бул иш
сотто мурда эле 17-июлда каралып, ошонун негизинде бул адам жаза мөөнөтүнүн 3/4 өтөп койгонуна байланыштуу аны жатак абакка чыгаруу мыйзамда каралган тартипте жүргөн. Себеби жаңы кодекстер күчүнө киргендиктен буга чейин чыккан сот өкүмдөрү боюнча соттолуучулар иштерин жаңы жагдай катары кайра каратууга укуктуу. Ошонун негизинде азыр Арпашиев жатак абакка которулуп, жаза мөөнөтүн өтөөнү ошол жактан улантууда, деди Элеонора Сабатарова. 2015-жылы УКМКнын басма сөз кызматы башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Кылычбек Арпачиев бирөөнүн кылмыш ишин жабуу үчүн $200 000 пара талап кылып, өзүнүн иш бөлмөсүндө суралган акчанын $100 000 алып жаткан учурда колго түшкөнүн билдирген болчу. Бул ошол кездеги эң ири пара талап кылуу фактысы катары каралган. Кылычбек Арпачиев жогорку кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдон кылмыш ишин жабыш үчүн андан $100 000 пара талап кылганы тергөө учурунда аныкталганы кийин кабарланган. Учурда коомчулукта бул окуя укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы паракорлук менен коррупциянын масштабынын көрсөткүчү катары сыпатталганда жайы бар. Прогресс коомдук фондунун жетекчиси Адил Турдукулов ири өлчөмдө пара алуу үчүн айыпталып соттолгон адамга карата гумандуулук принцибин колдонуунун өзүндө коррупциялык коркунуч болушу мүмкүн экенин эске салды. Эми гумандуулук деген шылтоо менен Арпачиевке окшогон абдан ири өлчөмдө пара алуу сыяктуу чуулгандуу кылмыш иштерине кириптер болгон адамдардын иштерин кайра кароо өнөкөтү күч алды. Узак мөөнөткө кесилгенине карабастан көп убакыт өтпөй эле аны жатак абакка чыгарып койгону бул жерде жең ичинен сүйлөшүүлөр болгонун ырастайт. Тилекке каршы мындай гумандуулук жеңил кылмыш кылып, бирок жазадан кутула албай калган адамдарга карата эмес, коррупциялык кызматтык кылмыштарды кылгандарга же оор кылмыштар менен отургандарга колдонулуп жатканы таң калтырат. Бул коом үчүн абдан коркунучтуу өнөкөт. Анткени азыр мамлекеттик кызматта иштеп турган адамдар бул мисалдарды көрүп, жоопкерчиликтен оңой эле кутулуп кетсе болот турбайбы деген ой менен жаңы кылмыштарга барышына өлгө түзүп жатат. Мурдагы аскер прокурору Кубатбек Кожоналиев да жаңы кодекстердин күчүнө кириши менен жаза аткарууну гумандаштыруудан көп учурда коррупциялык жана кызматтык кылмыштар боюнча соттолгондор пайдаланып жатышканын белгиледи. Ал жеңил же анча оор эмес кылмыштар боюнча соттолгондордун көпчүлүгү колу жука болгондуктан алар кызыкчылыгын коргоп, иштерин соттон кайра карата албай, караткан күндө да жаза мөөнөттөрү өзгөртүүсүз калган учурлар арбын экенин айтты. Адис муну жаңы кодекстердин кемчилиги катары баалады. Жаза аткаруу тутумуна байланыштуу мыйзамдарды реформалоо максатына жеткен жок. Азыр аябай чоң жана коркунучтуу кылмыштарды кылгандар деле мыйзамдардагы жылчыктан пайдаланып эркиндикке чыгып кетип жатышат. Бул эми ошол жаңы кодекстердин кемчилиги. Азыр 100 000 пара менен кармалган Арпачиев сыяктуулар жатак абакка чыгып, андан ары боштондукка чыгып кетишине мыйзамдын өзүндө чоң шарттар түзүлүп калган. Өз кезегинде Текебаев эски кодекске кызматтык коррупциялык кылмыш кылгандардын же башка оор кылмыштар менен соттолгондордун жаза мөөнөтү кыскартылбасын, алардын жазасын шарттуу түрдө жазага алмаштыруу сыяктуу жеңилдиктер берилбесин деген өзгөртүү киргизген. Бирок жаңы кодекстерде андай чаралар каралбай калыптыр. Мындай жагдайдан азыр аябай эле пайдаланып жатышат окшойт. Бишкектин 1-май райондук соту Кылычбек Арпачиевди кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча актап, опузалап пара талап кылуу беренеси боюнча 14 жылга эркинен ажыраткан. Мындан сырткары сот муну менен катар анын үй мүлкүн мамлекеттин карамагына чегерилип, жазасын күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өтөсүн, иш бөлмөсүнөн табылган $30 000 мамлекетке өткөрүлсүн деп чечкен. 1-май райондук сотунун бул өкүмүн 2016-жылы Бишкек шаардык соту күчүндө калтырган.